Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Ибн Аббас радиаллаху анхумага андан өтүп бизге айтып атат: "Ихфазиллаха яхфазук" деп атат. Аллахтын динин сактап жүр деп атат. Ошондо Аллах сени сактайт дейт. Аллахтын динин кантип сактайбыз? Шейх айтат: Аллахтын динин анын буйруктарын аткаруу менен жана анын кайтарган нерселеринен сактануу менен сактап жүрөбүз дейт. Жана ошондой эле Аллахтын айтканыбыздай арам кылгандарынан четтенүү менен сактанабыз деп атат. Мына ушул Аллахтын динин сактоо болуп эсептелет дейт. Анткени хадисте динин дебей Аллахты сакта деп түз түшүнгөндө ушундайча айтылат да. Аллахты сактап жүр депчи. Аллах сактоого муктаж эмес да. Жок, бул дегени шейх айтып аткандай Аллахтын динин сактап жүр деген. Лианна Аллаху азза ва джалла яхтаджи ила хифз. Аллах таала сактоого муктаж эмес. Тескерисинче Аллах адамдарды сактап жүрөт. Ва яхфазул халq вал каун. Бүт аламды Аллах таала өзү сактап турат. Ва иннамал мурад аннаху яхфазу дин-Аллах. Бул хадистин Аллахты сакта дегендин мааниси жок, ал Аллахтын динин сакта деген маани. Ошондо эмне деп атат? Ошондо Аллах субханаху ва таала сени сактайт деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын динин сактап жүр. Ошондо сени Аллах сактайт деп атат. Шейх айтат: анткени Аллахтан көп айтабыз муну биз. Анткени Аллахтан бериле турган, бизге бериле турган, же бизге жасала турган мамиле биздин амалыбызга жараша болот. Аллахтын динин сактайбызбы? Эми Аллахтан сактоо бизге келет сөзсүз түрдө. Анткени шейх айтып атат: "Вал жазау мин джинсил амал". Аллахтан бериле турган жаза дагы, сыйлык дагы эмне? Биздин амалыбыздын өзүнөн эле ошол амалыбыздай болот. Fa idha hafizta Allah fa inna Allah yahfazuk mimma takrahu fi dinik wa dunyak. Аллах ошол Аллахтын динин сактасаң, Аллах сени диниңде жактырбаган нерседен сактайт, диниңде. Жана ошондой эле дүнүйөңдө Аллах субханаху ва таала сактайт деп атат. Андан кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Экинчи жолу кайталап айтып атат. Аллахтын динин сактап жүргөн деп экинчи жолу кайталап атат. Ошондо Аллахты сен дайым алдыңда табасың деп атат. Аллах субханаху бул жердеги маани, Аллах субханаху ва таала өзүнүн пенделерине, өзүнүн илими менен ар дайым аларга жакын. Өзүнүн илими менен баарын билип турат. Баарын өзүнүн сактоосу менен сактап турат. Заты менен эмес. Аллах өзүнүн илими менен пенделерин эмне кылып турат? Сактап, аларды күзөтүп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келет го дагы ушул сыяктуу хадис. Мен тақарраба илейя шиброн деп. Ким мага бир сөөм, бир карыш жакындаса, мен ага бир чыканак жакындайм деп. Ким мага басып келсе, мен ага катуураак басып барам депчи. Бул деген эмне деген десе, бул деген Аллах субханаху ва таала ага моюн сунган пендесине ушунчалык тез соовун берет деген сөз. Ушунчалык тез соовун, сураган нерсесин берет деген сөз. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман бир тууган, Аллахтын динин дайым сактап жүр, ошондо сени Аллах сактайт. Жана Аллахтын динин бекем сактап жүр, ошондо сен дайым Аллахты сен алдыңда табасың деп атат. Дайым жардамчың Аллах болот деп атат. Шейх айткандай, сенин диниңе тиешелүү нерсе болсун, дүнүйөңө тиешелүү нерсе болсун.